Кутмандуу күнүңүздөр менен, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Жылан баккан аял» аттуу романынын 2 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын, жакты баскычын басууну жана комментарий жазууну унутпаңыздар. Ошентип күндөр өтүп жатты. Акырындан күн жылымдап отуруп жаз келди. Айлана жашылданып, бак-дарактар байкалтпай эле бүр ачып, жалбырак жазып, апакай болуп өрүккүлдөп, ар түрлүү куштар кулактын моокумун кандыра кубулжута сайрашып, алар тургай чырылдаган чымчыктын үнү жагымдуудай туюлуп, айтор жаркын жаз жайдары маанай тартуулап, короолордо ойногон балдардын шаңдуу күлкүсү жаңырып, адамдар мурдагыдан көңүлдүү сүйлөшкөнсүп калды. Айнисаны болсо бул жаз кубандыра алган жок. Тетрисинче анын ар бир сулуулугу өзүнүн жалгыздыгын сездирди, кусалыгын күчөттү. Анткени эсептеп көрсө, 31 жылдан бери жазды ал биринчи жолу назарсыз тосуп жатыптыр. Ал раматлык чыныгы дыйкан катары жазды сүйүнүп тосуп алып, кара тер төккөн эмгеги менен анын ар бир күнүн узатчу. Айылда жүргөндөрүндө чоң кетменин, жармасы менен нанын көтөрүп алып, таң кылайганда талаасына жөнөп, каш карагайганда чарчаса да, жарык маанайда топурак, чөп, суу жыттанып келип, өзүнүн жасап койгон тамагын тамшанып ичкиче, талаадагы бир өңчөй жумушунун жүрүшүн кобурап айтып, айылдагы жаңылыктарды сурачу. Ал эми чүй бооруна келгени, асманында чулдурап тургой сайраган анын кең талаасынын бир өңүрүнө ар кандай жашыл жемиштерди отургузгуча Назар экөө жазды бирге тосушчу. Деги эле кийинки кездерде ала жаздан боз кыроолу күзгө чейин бир күн да бөлүнүшпөй, ак эмгекке кара терлерин аянбай төгүп, ого бетер ынагына тартып кетишкен. Анда жанындагы күчтүү эркектин колдоосуна сүйөнүп, эч нерседен капарсыз жашап жүрбөдү беле? Азыр болсо өмүр сүрүү парзы боюнча гана алыстагы уулу менен кызынын амандыгын тилеп, кечте зоомузейге барып аны жууп тазалап, түндөп болсо да кийим тигүү ишканасында иштеп, адыр түбүндөгү үйүнө анда-санда гана бир барып күн өткөрүп жүрөт. Бирок ар кандай адамдардын арасында жашап жаткандан кийин алардын тирилигине аралашып кетпей койбойт экенсиң. Айнисанын дагы бул жаздын 1-2 окуясы эсинде калганы калды. Кийим тигүү ишканасындагы жумушу даяр боло элек болгондуктан, ошол күнү Айниса зоомузейге эртерээк келген болчу. Кийинчерээк өзү менен ынак болуп кеткен Каным Элдаровна анын эрте келгенин көргөндө сүйүнүп кетти. Айнис, жакшы эле адамсың да. Базарга барып келе албай жаттым эле, эрте келгениң ырас болбодубу? Шашылбасаң полуңду мен келгенде жуурсуң. Азыр эч ким деле келбейт, ордумда отура турчу, деп минтип Айнисаны ордуна коюп, көнүп калган жаны жооп күтпөй эле сыртты карай жөнөдү. Башын ийкеп кала берген Айниса Канымдын үстөл үстүндөгү гезитине алаксып отурду эле, эшиктен бакылдаган үндөр чыгып, каалганы шарт ачып 2 киши кирип келишти. Алардын жүдөгөн кебетелерине карап эле Айниса көчөдө калган селсаяктар болбосо да ошол жакты карай кулап бараткандардан экенин биле калды. Экөө ошентип шыдыр эле босого атташса да, музейдин ички сүрү менен өздөрүн сынай карап калган аялдын көз карашынан сүрдөштү белем, саамга аярлай түшүп, анан бери карай басышты. Мурунку интеллигент жашоосун эске салган көөнөргөн боз шляпа, кебетеси кетип, кирдеп, улам бир кездеги кара өңү чаар аттын терисиндей чамбыл ала болгон костюм шым кийген алардын алдыңкысы озуна учурашты. Саламатсыз беже, сизге кайрылууга мүмкүн бекен? Угуп атам, сизде айта бериңиз, деди Айниса. Бизде сиздердин музей үчүн бир экспонат бар эле, кабыл алып коесузбу? Эмне экспонат эле?
деп сураарын сурап алып, Айниса кайра өзүнүн жөн жайын түшүндүрө кетти. Мен эч нерсени кабыл ала албайм. Мен бул жерде пол жуугучу эле болуп иштейм. Музейдин кызматкери базарга кеткен. Ал деле ала албайт болушу керек. Директор чечет мындайды. Ошолор келгенде келгиле. Кап, сонун экспонат эле да, деп алдыңкы киши айласы кеткендей туруп калды эле. Арткы жашыраагы 2-3 кадам аттап алдыга чыгып, колундагы муунта кармаган желим баштыгын алдыга көтөрө сунуп күйүп быша сүйлөдү. Эже, биздики жөнөкөй экспонат эмес, тирүү экспонат. Алып койсоңуз, чоңдоруңуз сизди мактамак, алкышты айтышмак. Өзүм талаадан кармап келдим десеңиз, акча да төлөп беришмек. Алып коюңуз эми, арзан эле беребиз. Жок, мен ала албайм. Күтө турсаңар, бир аздан кийин музейдин кызматкери келет. Сыртка чыгып күтө тургула, деди Айниса самтыраган селсаяк кебетелүү кишинин саңырсыган сасык жыты менен колундагы шектүү баштыгынан жалтангандай артка чалкалай берип. Алып коюңуз эми. Биз атай тетик арча бешиктин аркы башынан жөө келдик. Арзан эле бермекпиз. Жок, ала албайм дебедимби? Сыртка чыгып күтө тургула. Биз анын үстүнө тирүү жаныбарларды албайбыз. Өзүңөр көрүп турбайсыңарбы? Деп Айниса эми сизден сенге өтүп зал ичиндеги катырылган жаныбарларга ээк шилтеди. Тирүүсүн союп туруп катырып койсоңор, жаңы экспонат болуп кайра жакшы болот эле да. Ооба десең, биздики анын үстүнө чоң жана анан кооз жылаан. Мен көп эле жылаандарды көрүп жүрөм, мындайлар сейрек болот. Арзан акчага ала бергиле, деп экөө эки жактан Айнисаны жаалай кетишти. Жылаанбы? Деп Айниса чочуп кетти. Бул баштыкта жылаан барбы? Ооба, абдан кооз, чоң жылаан. Директориңер мындай экспонатка жетпей жүрөт болушу керек. Сен алып койсоң мактоо укмаксың, акча дагы таап алмаксың, деп бул боз шляпачан дагы эми сизден сенге өттү. Бизде жылаандар бар. Аларды багыш кымбатка түшүп жатканынан директорибиз жоготом деп жүргөн. Ошон үчүн ал албайт болушу керек. Кой, антпеңиз. Айтып атпайбызбы, тетик арча бешиктин нары жагындагы мүрзөлөрдүн арасынан атайын кармап келдик муну. Көп сурабайлы, бизге бир бөтөлкөгө жеткирей 150 сом берчи, бүттү. Ашыкчанын кереги жок. Ооба, 150 сом. Өзүңүз жакшы эле окшойсуз. Бир ажаат ачып коюңуз. Директориңер албаса, Ош базарында отурган көз ачыктарга алып барсаңыз, алар 200 сомго алышат. Алып коюңуз эми, деп экөө жалдырап жиберишти. Аларга өзүңөр эле алып бара бербейсиңер ванда. Мени да кыйнабай, деп жумшара сүйлөдү Айниса. Ал өздөрүн ыйык санаган немелер бизди адам катарында көрүшөт дейсизби? 100 сом беришсе беришет, болбосо 50 сом карматып коюшат. Сиз алып барсаңыз антишпейт. Бери жагы 200 сом беришет. Эми 100 сом үчүн шаар ичинде жылаан көтөрүп жүргөнүм калыптырбы? Андан көрө силер музей кызматкерин күткүлө. Ал өзү жакшы аял. Сизден өткөн жакшы аял жок. Эгер жылаандан коркуп жатсаңыз, Ош базарындагылар аны өлүү деле алышат. Азыр эле жерге пакет-сакети менен бир чаап өлтүрүп берейин. 150 сом берсеңиз болот эле, деп экинчи селсаяк кебетелүү киши колундагы пакетин жерге чапчудай болуп өйдө күүлөп койду. Мейли анда, мындай кылалычы, деп Айниса ойлоно түштү. Өз жанымдан силерге 100 сом берсе берейин. Тетигил төрдө айнек үкөк бар, ошого жылааныңарды салып бергиле. Бул деле бир жандыктыр. Директорге түшүндүрүп айтам да, болбосо дагы көрөрбүз, деп жылаанды канчалык алгысы келбей турса да, аны аяган Айниса бир эсептен бул акидай асылып, өзүнүн айласын кетирген, жыты саңырсып, бүт музейге толуп чыккан кишилерден кутулууга шашылып, өз жанынан 100 сом алып аларга сунду. О, рахмат сизге, чоң рахмат, асыл адам экенсиз. Ооба, бул жылаан эми сиздики. Эмне кылам десеңиз дагы өзүңүз билесиз. Кана, көрсөтүңүз, кайсыл көкө салып берейин. Жүрү, деп аны музейдин төрүн карай ээрчиткен Айниса баягы уулу делген жөнөкөй жылаан багылган үкөктүн капкагын ачты. Селсаяк колундагы желим баштыкты анын үстүнө аярлай өйдө көтөрүп, түбүнөн чымчый кармап, оозун шак эле ылдый каратары менен экинчи колун тез ыкчамдыкта тартып алганда, андан топ этип тоголоктошкон кара чаар өңдөгү жылаан үкөк түбүнө түшүп калды. Ал жел кирбеген пакеттин ичинде жүрүп тумчугуп өлгөнбү, же башы айланып эс ооп калганбы, түп күчтөй тоголоктошкон бойдон кыймылсыз жатып калды.
Муну көргөн эки сесаяк аял чырдай электе жогололу деген ойдо музейден чыкканча шашышты. Жыландын өлүп калганы менен өзүнүн алданганына деле өкүнбөгөн Айниса аны азга карап турганынан кийин жылан акырын кыймылдай баштап, бир маалда ал баш көтөргөндө кубана түштү. Аңгыча коңулунда жашынып жаткан мурунку жылан кыш-кыш эткен пас үн чыгарган тийде акырын сойлоп чыгып, өзүн карап тилин соймоңдоткон жаңы келген жыланга бир карыштай жакын келип, батынбаган кебетеде чукул бурулуп айлана сойлоду. Ал айланган сайын түпкүчтөй ийрилип жаткан берки жыландын башы аны ээрчип бурула берди. Ошентип мурунку жылан жаңы келгенде 3 жолу айланып сойлогуча алар улам жакындаша беришти да, акыры баштары биригип, бири-бирин жытташкандай боло түшүшкөндө экөөнүн ийрелеңдеген бойлору оролушуп калышты. Экөө урушуп кетпегейле деп кооптуу карап турган Айниса муну көргөндө кубанып кетти, жеңилдей түштү. Анткени эки жылан келише албай бири-бирин зыян кылышчу болсо, өзүн билемдик кылгандыгы үчүн директордун алдында уят болуп калышы толук мүмкүн болчу. Жыландар азга ошентип оролушуп турган соң, экөө тең удаалаш сойлоп коңулга кире башташканда, Айнисанын көңүлү тынчып, ордуна барып отурду. Ал каным келгенде болгон ишти болгондой айтып берди. Мейли, директор ансыз деле бул жыландарды экспонат кылып катырам деп жүрдү эле. Андай болуп калса кайра жакшы болот, деп алгысы келбегенине карабай, жыланды сатып алган 100 сомунун үстүнө дагы 200 сом кошуп берди. Эртеси Айниса музейди жууганы келсе, эки жылан биринчи жолуккандарындай болуп оролушуп, үкөктүн дал ортосунда күйгүзүлгөн лампанын табында үргүлөп жатышыптыр. Тиги эки жылан эртеден бери тынчыбай соксоңдошуп, баштарын көтөрүшүп, үкөккө урунуп, оролушуп, чырмалышып атышып, эймараң тынчышты. Кебетеси үйүгүчтү окшойт. Мунусу суу жыланы эле, кийинки кургактын карачаар аябай уулуу жыланы экен. Экөөнүн ортосунан кандай тукум чыгар экен? Мындай жаратылышта сейрек учурайт да. Бирок директор ага чейин эле жок кылат го буларды, деди Каным Элдаровна. А буларды бага берсе деле болбойт беле? Жыландар үйгүшүп көбөйүшсө, аларды көргүсү келгендердин саны да көбөйөт беле дейм да. Ушул туурабы? Ага айтып көрбөйсүзбү? Деди жыландарга кандайдыр аyoосу ойгонгон Айниса. Айткам, бирок болбой койгон. Бул директор жөнөкөй жылан эмес, тигил эки экзотикалык жыланды өз жеген тамактарын актабайт деп союп катырганы жүрөт. Анын үстүнө алар карып калган имиш. Иши кылса шылтоо таап, жыландарды баккандан качып жатат. Тим кой, экөөбүзгө эмне? Кайра жакшы, жумушубуз азайып. Ана мына дегиче күндөр чууруп, 1 айдан ашык убакыт өтүп кетти. Бул мезгил ичинде андай деле орчундуу жаңылык болгон жок. Күн аптабы күчөп, жай саратаны дагы кирип келди. Бир күнү Айниса зоомузейге келсе, төрдөгү жыландар салынган үкөктөрдүн жарыктары өчүп туруптур. Бул көндүм эместиктен бир нерсени сезген Айниса учурашкан соң дароо эле Канымдан сурады. Жыландардын жарыгы эмне өчүп калган? Аларга эми жарыктын кереги жок. Директор ал макулуктарды сойдурган алып кетти. Сен экөөбүздүн түйшүгүбүз дагы азайды. Бир эсептен жакшы болду. Кап, мен аларга көнүп калбадым беле. Жылан болсо да жандар эле да. Эмне кыл дейсиң? Дээринде жок кишиге айла жок турбайбы? Менин деле ичим коңултактап калды. Сен андан көрө болор иш болгондон кийин ич оорутпай алардын үкөктөрүн жууп тазалап кой. Айниса алгач эки экзотикалык жыландын үкөгүн жууп тазалап чыккан соң жөнөкөй жыландардыкына келди. Анын жарыгын күйгүзүп, жыландар жатчу жашикти көтөрүп ала берип, чымчыктын уясындай болгон чөптөрдөн жана жүндөрдөн жасалган тегерекчи ортосунда жаткан көгүш өңдөгү бармак башындай 6 жумуртканы көрүп таң кала түшүп, Каным Элдаровнаны кыйкырып чакырды. Эмне болуп кетти? Деп басып келген ал үкөктүн ичине үңүлө берип, жумурткаларды көрүп, Айнисадан ашык таң калып, анан шыпшынып жиберди. Ай, жумурткалары бар экен. Шумдук. Директор бул байкуштарды сойдурбаса көбөйүшмөк экен да. Кап, ооба, деп баш ийкеген Айниса Каным жанына басып келгиче көңүлүн ээлеген ойду айтты. Каным Элдаровна, балким буларды лампага кактасак жыландар чыгар.
инкубатор кылалы дейсиңби? Болбойт го. Булар эмдигиче өлүп калды болуш керек. Директор эртең менен эле жарыкты өчүрүп, энелерин алып кеткен. Бул жумурткаларды алар кантип көрбөй калышты экен? Ошентсе деле байкап көрбөйлүбү? Балким өлүшө электир. Мейли, бирок жумурткадан жылаандарды чыгардык дейли. Анан аларды эмне кылабыз? Бага беребиз да, кийин чоңойгондо кереги тиеттир. Ушуга директор макул болот дейсиңби? Ал булардын күйгөн лампасына акча көп кетип жатканына кейип, жылаандарды жоготсок түнкүсүн бүт музейди өчүрүп кетет элек деп жүргөн. Өз жанынан төлөп жатпагандан кийин мамлекеттин аз акчасын эмнеге аяйт дейм да. Ошентсе деле буларды бүгүнчө лампа менен кактай туралы. Анан директор макул болбосо айла жок ыргытып жиберебиз да, деп Айниса чакыйып күйүп турган лампаны проводун чубай ылдый түшүрүп, жумурткалардын үстүнө жакындатып, үкөктүн кырына скотч менен бекитип койду. Мейли, өзүң билчи, бирок мунун сага эмне кереги бар дейм да. Жөн эле бул жумурткалардан жылан чыгар бекен деп кызыгып жатпаймынбы? Анын үстүнө булардын уясын бузуп, өздөрүн жарып убалына калгым келбей жатат. Ушуларда кайдагы убал? Күндө жеп жүргөн тооктун жумурткасындай эле көрө бер да. Болуптур, эртең директор келгенде сенин бул оюңду айтып көрөйүн. Бирок анын макул болоруна ишенбей турам. Макул, анда айла жок үкөктүн ичин тазалайм да. Эртеси Айниса музейдин астанасын аттай берип, анын күңүрттөлгөн төрүндө эч кандай жарык жанбаганын байкап, директор өзүнүн сунушуна макул болбогонун түшүндү. Аны бышыктап каным учурашкан соң эле чоо жайды түшүндүрдү. Директор, мен тирүү жыландарды жогото албай жатсам, силердин аларды көбөйтөм дегениңер эмнеңер? Деп урушту. Көп башты оорутпай үкөктү жууп тазалап койсун, деп жарыгын өчүрүп кетти. Чын эле ага башты оорутуп эмне кыласың? Айтканын жасап кой да. Мейли, деп ашыкча сөз айтпай макул болгон Айниса дароо ишке киришип, аны төрдөгү жылаандардын үкөгүнөн баштамакчы болуп, жарыгын күйгүзүп, калагы менен уяны жумурткалары менен кошо сузуп ала берип, жүндөр менен чөп чардын арасынан чоң сөөл жандардай көлөмдөгү бозгулт өңдөгү жыланчаны көрүп чочуп кетти. Анан боюнан калакты алыстата берип, аны жакшылап караса, уянын чөп чарынын арасында дагы эки жыланча жүрүптүр. Эми алардын араң жан кыбыраган алсыздыгын байкап, өзүнүн жыйрылган денесин жазып, үңүлө карап жакшылап байкаса, бул жыландар уя ортосунда жаткан жумурткалардын үчөөнү тешип чыгышыптыр. Балким алар жумурткадан түндө чыгышканбы, же болбосо мурда эле жарыкка келишип, кечээ көзгө байкалбаганбы? Айтор, алар алсыз ийрелеңдеше уянын чөп чарына ыктап, нары карай кирүүгө жан талашып жатышкансыды. Бул абалдарына караганда алар үшүп калышкандай. Эмне кылаарын билбей калган Айниса кайрадан канымды чакырды. Дагы эмне болуп кетти? Деп жетип келген ал Айнисанын колундагы калакты шектүү түрдө тиктеп туруп алып, анан кыбыраган жылаандар көзүнө урунганда кыйкырып жиберди. О, Кудай, бул эмнелер? Жыландарбы? Каяктан чыга калышты? Жумурткаданбы? Ооба, бул байкуштарды эмне кылам эми кыбыратып? Кайра үкөгүнө салайынбы? Эмне кылмак элең, жогот. Ансыз деле директор уруксат бербеди го. Жылан аттууга боор оруп эмне кыласың? Булардан кайсы пайда болмок эле? Өзүңө жок жерден түйшүк тартпай, таштанды челекке таштап жибер. Багып чоңойтсоң, жылан да кантсе дагы кайра өзүңдү чагат болушу керек, деп каным колун шилтеп терс бурулуп отурган оордун көздөй басты. Башын ийкеген Айниса калагын суна кармаган бойдон анын артынан ээрчип сыртка чыгып, музейдин артындагы таштанды челекти карай жөнөдү. Жыланчылар сыртка чыкканда жарыкты байкаштыбы, же жамандыктын жакындаганын сезиштиби, кыбырап жанданышып, ийрелеңдеп кыймылдай башташты. Булар Айнисанын көзүнө абдан эле алсыз жана аянычтуу көрүнүп, таштанды челекке жакындаган сайын боор ооруганы күчөп, кадамдары жайлай берди. Анан ал ушул аяоо сезими менен ушуларды багып көрсөм эмне болор экен деген суроолуу оюна жеңдирип туруп калды да, анан чечкиндүү түрдө таштанды челектин үстүнөн чаккан картон коробка таап, ичиндегисин төгүп жиберип, жыландын уясын ага этиеттик менен жайгаштырып, кайра музейди көздөй жөнөдү. Бул жолу ал жыландарды эмне кылаарын канымга айткысы келбей, кирери менен коробка кутуну сол жактагы эшиктин артына катып ишине киришти.
Нары бери зоомузейди жууй салган ал баятадан берки түзгөн планы боюнча жыландардын үкөгүн жылыткан бир лампаны канымдан сурады эле ал. Эмне кыласың? Деп шектенген көзүн өзүнө кадады. Жөө багайын дедим эле. Алар туролгуча ушул лампаны үстүлөрүнө сая турсамбы дегем, деп Айниса сыралдырбады. Андай болсо бир лампаны патрон, проводу менен кошо ала бер. Алардын эми музейге кереги деле жок болуп калды окшойт. Оңдой берди болуп, бул кечте кийим тигүү ишканасында жумуш аз болгондуктан анын бүтүрчүсүн бүтүрүп, шашылыш эместерин эртең мененкиге калтырган Айниса жыландарды салган кагаз кутусун көтөрүп үйүн карай ашыкты. Келип эле лампаны коробканын үстүнөн салаңдатып, жыланчыларды кактай баштады. Жумурткалар болсо ары бери көтөрүп жүргөндөрүндө сынып калыптыр. Алар ансыз деле сасыткы болсо керек, жагымсыз жыттана баштагандарында Айниса аларды акырын алып, сыртка чыгып чөптүн арасына ыргытып жиберди. Ары бери урунду болгондо ого бетер шайы кетип, эптеп эле кыбыраган жаны калган жыланчалардын экөөсүнүн жарым саат өткөндөн кийин кыймылдары жандана түштү. Бирөөсү болсо тетрисинче селейип катып, өлүп калганы белгилүү болду. Дендерине жылуулук жеткени менен өзөктөрүнө эч нерсе барбаса, буларда өлүп каларын ойлогон Айниса аптечкасынан дары тамчылаткыч пипетка таап чыгып, жолдо келатып сатып алган уйдун сүтүнөн ага сордуруп, жыландардын тумшугуна алып барып тамчылатып койду. Жыландар тамган сүттүн үстүнөн тумшуктарын кандайдыр кыймылдатып ичкендей болушту. Айниса алардын эмне менен азыктанаарын билбеген соң сүттү көп бергенден дагы коркту. Ал жыландардын сүт эмүүчүлөргө кирер-кирбесин эстей албай, бирок үйгө жылан киргенде ак чачып чыгарарын, сүт азыгы кандай жаныбар болбосун жагаарын ойлоп, бул алсыз кыймылдаган макулуктарга дагы жанагынтип сүт бермиш этип, ошону менен жаздыкка баш коюп жатып уктап, таң атканда тура калып эле аларды карады. Жыландарга дагы бирдеме туура эмес болуп калганбы, же уктап жатышканбы, узунунан түшүп эле кыймылсыз жатып калышыптыр. Жыландар уктаганда ийрилип жатат дечү эле, деген ойдо чыбыктын учу менен тийип көрсө, алар мурдагыдай болуп жыйрылып жылбай баштарын гана алсыз кыймылдатып тим болушту. Алар 2-3 күндөн бери өзөк жалгабай өзөрүп калганынан шектенген Айниса канчалык коркуп турса да колун акырын сунуп, аярлык менен жыландардын бирисин алаканына салды. Алаканында сулк жаткан жыландын башын сөөмөйүнүн учу менен көтөрүп, экинчи колундагы жылытылган сүт сордурулган пипетканы жыландын жарым жартылай ачылган оозуна такап тамызды эле сүттүн теңи жерге таап, жарымы анын кылкылдай түшкөн алкымына кеткенсиди. Ушинтип 3 жолу кайталаган соң көп ичип аш кыла албай калбасын деп токтотуп, экинчисин колго алды. Мунусу биринчисинен алсызыраак экен. Башын көтөргөнгө да алы жетпегенсиди. Оозун тигичилеп ачпады, андыктан сүт иче албады. Айнисаны жандан тыштын аракетинде эки алаканынын ортосуна салып көпкө отурду. Бирок кыймылдамак тургай, бара-бара шалдайган бойдон түбөлүккө тынчып калды. Биринчи жылан болсо улам барган сайын жанданып, сүт ичкени өзүнө дем болгонун билгизе жыла албаса да, акырындан жыйрылып, жазылып, кадимкидей кыймылга келе баштады. Аздан соң ал түпкүчтөй ийрилип барып, токочтой түйүлүп, башын куйругуна коюп тынчып калганда Айниса анын уктаганын билди. Бул күнкү жумушу түш ой башталмак. Андыктан кетээринде таң атканча жүрсө, жылан дагы ачка калып өзөрүп калбасын деп, аны чыбык учу менен акырын түртүп ойготуп көрдү эле жылан баш көтөрүп кыймылга кирди. Айниса абайлай кыймылдап, аны акырын алаканына салып, жылуу сүттөн оозуна 2-3 тамчылатты. Узундугу чоң кишинин карышынын жарымынча, жоондугу жаш баланын чыпалагынан ичке, өңү бозомтук саргычынан келген, таруунун бүдүрүндөй кара көздөрү жылтыраган бала жылан ийрелеңдей кыймылдап, башын соксоңдото көтөрүп, муздак толкусун бир туруп денесин дүркүрөтө, бир туруп алаканын кытыгылай акырындан ары бери жыла баштады эле. Андан мурункудай коркпой калган Айниса экинчи алаканында тосо калды.
Ошентип акырын жылганынан алсыздыгы билинген жылан улам бир тосулган алаканга сойлой жылып, андан чыккан жылуулукту жактыргандай жабышып, манжаларга урулушуп, салааларынан өтүп бир топ кыймылда болду да анан алакандын отуна түпкүчтөй ийрилип келип, токочтой тегеректелип, башын тулкусуна коюп, гүлмончоктой жылтыр көзү жалчыкка айлана жабылып тынчый түшкөндө, Айниса экинчи алаканына анын үстүнө жаап, жылуулугун өткөргүчө бир далайга чейин кыймылсыз отуруп, анан аны ойготуп албастын камында балача көтөрүп барып коробканын таманындагы уясына акырын жаткырды. Атайын жыландарды жылытыш үчүн ылайыкталган лампаны бала жыландын үстүнө алыс да жакын дагы эмес кылып, салаңдата күйгүзүп коюп, жумушуна катуу дабыш чыгарбай акырын даярданып алып, наристени үйгө жалгыз уктатып коюп кетип бараткан сезимде үйдөн чыгып, жолдо баратып аркы беркини ойлой, жыланга неге мынча камкордук көрүп жаткан өзүнө өзү түшүнө алган жок. Азыр жылан турмак адамдардан, ал тургай жатынын жарып чыккан уулунан мээрим болбой калды. Ал баягы атасынын кыркылыгына шашып бушуп келип, аны өткөрүп кайра Москвасына кеткенден бери 2-3 жолу араң телефон чалды. Кайда жүрсө аман жүрсүн деп өзүн сооруткону менен ага болгон ички таарынычы чоң Айниса ошондо уулу менен супсак учурашып, кургак сүйлөшкөн. Анан кантсин 10 ай көтөрүп, омуртка сөөгү сыздаган, бапестеп багып, эризеге эч кимден кем кылбай жеткирген энесин жалгыз таштап коюп, каяктагы бир башын айландырып алган аялдын этегин кармап, жет атасы тааныбаган жерден кара курсактын камы менен өлбөстүн күнүн көрүп, жан багыш үчүн дал бастап келбей жүрөт. Болбосо үйлөндүм, балалуу болдум дейт. Мейли, анысы жакшы болуптур. Ошол үй бүлөсүн алып мында келсе, энеси менен чогуу жашаса, бапыраган чоң бүлө болуп, жалгыздыктан энесин куткарса жыргатпайт беле. Бул жерде жумуш жок имиш. Ошол да шылтообу. Энесине күйсө, бул жерге келип сызга отуруп каларын билсе да кайтып келмек. Ал эми аракет кылган кишиге жумуш да, акча дагы табылат. Бир кара жан турмак чоң үй бүлөнү кайда да болсо бакса болот. Эмне үчүн Назар экөөнүн жалгыз баласы мындай жөнсүз, энеге карамсыз чыгып калды? Болгон дери ушубу? Тарбиядан кеттиби? Заманына жараша жашап жатабы? Же дагы башка ойлогондору, себептери барбы? Ушундай көп суроолорду өзүнө бергени менен бир да түзүк жооп таба албайт Айниса. Анан мындай ой санааларынын арты барып эле үмүт менен кыялга жеңилет. Баары бир эле уулун жамандыкка кыйбай, дарегине бир да катуу сөз жибербей жакшылыктарды арнайт. Анткени өзүнүн ичтен чыккан ийри жыланы эмеспи? Ийри жылан демекчи, бул үйүнө алып келип, аракет кылып өлүмдөн алып калган бала жыланды эмне кылат эми? Ал кантсе дагы түбү жырткыч неме? Бапестеп баккан балаңдан минтип жакшылык кайтпай жаткандан кийин бул айбан неме канча асырап бакма кылып көндүрсөң да, өзү атайылабаса да, бир күнү болбосо бир күнү капыс чоочутуп алса, байкабай чагып алышы мүмкүн. Ошон үчүн ага боору ооруганы, кызыкканы жетишет. Бул жандык кичине тыңып алса, талаага алып барып кое берип жибериши керек. Жумушуна баратканында ушундай чечимге келип, анда жүргөнүндө бул ойго жакшылап бекиген Айниса эртеси эрте үйүн карай шашылып келип, кирип эле жыланды карады эле, ал баягы бойдон ийрилип жатыптыр. Өзү жокто турганы турбаганы билинбейт. Өлүп калган эмеспи деген ойдон чоочуп, сөөмөйү менен тийип жиберсе, ал чочугандай тез кыймылдаганы менен кайра эле баягы алсыздыгы менен кыбырап акырын сойлой баштады. Ала келген жаңы сүтүн жылыткан Айниса пипетка менен оозуна тамызмакчы болгонунда коробка ичинен эпсиз жана оңтойсуз боло бергендиктен жыланды аргасыздан колуна алууга туура келди. Алаканында ийрилеңдеген жыландын оозуна ыгынтап 5-6 жолу сүт тамызганынан соң ал мурдагыдай эле колунан колуна өтүп сойлоп,
манжаларына оролушуп, анан акырында алаканынын отуна түпкүчтөй имерилип, баягыдай болуп уктап калды. Экинчи алаканы менен аны үстүнөн жаап, жылытып, бир топ отуруп, анан коробкадагы лампанын жылуу жарыгы тийип турган уясына уйкусу бузулчу балача акырын гана салып, абайлай жаткырып койду. Түш огуча уктап эс алган Айниса жумушка кетеринде жыланга жанагындай эле сүт берип уктатып коюп жөнөп кетти. Ошентип кайрадан окшош күндөр өтө баштады. Анткен менен Айниса баккан жылан тукуму билинбеген тездикке салып тыңып да чоңоюп да баратты. Ал бара-бара Айнисанын азыктандырганына абдан көнүп кеткендиктен, анын колу өзүнө сунулганда эле манжаларына оролуп өйдө карай чыга баштачу болду. Айнисанын үйүнө суткалап келбей калган күндөрү болбой калды. Цехке жатып калган түнү таң атаары менен үйгө шашчу болду. Биринчи мүмкүнчүлүктө үйүнө карай шашып, колу жумуштан бошобой баратса да, убакыт таап келип жыланына сүт берип кетип жүрдү. Айниса мурда деле үй жаныбарларын жакшы көрүп, аларга жакшы мамиле кылчу. Аларды эч качан сабабаган, ачка калтырбаган, камкордугун жакшы кылган. Бирок жылан аттууну минтип жакшы көрүп багаары 3 уктаса дагы түшүнө кирген эмес. Мындай жок жерден түйшүк таап, жөн эле убараланып жүргөн өзүнө таң калса да, туура эмес кылып жатканын билсе да, бул жыландан негедир кутулганга шашылган жок. Анын үстүнө бул жылан түшкүр өзүн аябай жакшы көрүп, энеси сыяктуу сезип, колу бутунан мойнуна чейин оролуп, колунда уктап, коюнунда түнөп, көпкө көрбөй калса сагынып калаарын, күтөөрүн, өз колунан гана сүт ичип, болбосо ачка жата берерин байкап, мындан улам өзү да аны ичинен аяп, талаага кое берсе биринчи эле күнү жырткычтарга жем болчудай, ал болбосо ачкадан өлчүдөй сезилип туруп алды. Бирок ички сезиминде жылан аттууга ишенгенге болбой турганын, ал жетилип уусу толуп, тиши өссө өзүнө зыян кылбаса да, бирөөлөрдү чагып алышы мүмкүн экенин мойнуна алып, жылан деген үй жаныбарлыгына жарабай турганын акылы менен аңдап, кадыресе чоңоюп калган аны бир күнү жаратылышка кое берүү зарыл иш экенин ойлоп жүрдү. Ошентип күндөр өтүп, жай саратаны келген кезде бала жылан бир карашча узарып, кадыресе жоонуна тартып, жакшы эле чоңоюп калды. Ал ан сайын анын бозгулт өңү кара чаарына тартып, кыймылы да ыкчамдап, баягы өзү багылган коробкадан оңой эле сойлоп чыгып кетчү болду. Сыртынан көзүнө жакшы көрүнсө да, оозун ачса арсайган диштери жетилгени байкалган, атайылап болбосо да чоочуп кетип чагып алышы мүмкүн экенин ойлогон андан Айниса аргасыздан корко баштады. Ушундайында жаратылышка алып барып кое берип жиберейин деген чечимге келип, буга колу бошобой, бошосо да чыгынбай жүрүп, бир күнү үйүнө эрте кайтып келатып, бүгүнтөн калтырбай бул жумушту ишке ашырмай болду. Бирок үйгө жетип, ачкычты алып эшикке умтула берип, так эле сырткы кире бериш каалганын түбүндө чоң жалпак уй жампасындай болуп томолоктошуп жаткан чоң жыланды көрүп чочуп кетти Айниса. Жылан да өзүнүн шарпасын укканда башын көтөрө калып, үй түбү менен кере кулач болгон узундукта ийрелеңдей сойлоп жөнөдү. Аны денеси дүркүрөй түшүп карап турган Айниса үй түбүндөгү куурай арасында жаткан ушундай эле эки кара чаар жыланды көрүп ого бетер коркту. Биринчи жылан күнгө кактанып жаткан аларга жеткенде токтоп, экөөнүн ортосуна кирип, тулку боюн жыйырып, тоголоктолуп жатмакчы болгондо гана аны селе этиктеп турган Айниса тепкичке чыгып, кулпуга ачкыч сайды. Үйгө кире берип, бутун чечип жатып, так алдынан сойлоп бара жаткан кара чаар жыланды көргөндө катуу чоочуп кыйкырып жиберип, артка кетенчиктей берди. Жылан кере кулачтана ийрелеңдеп сойлоп, тигил бөлмөнүн асты бир эледей ачык каалгасынан нары карай сойлоп кирип кеткенде гана Айниса эки жакты элеңдей карап, эч кандай коркунуч байкалбаганда бут кийимин чечпестен үй ичине кадам таштады.
Бөлмө ичи жыландан таза экенине көзү жеткенде гана алиги жылан сойлоп кирип кеткен эшиктин туткасын аярлай кармап, кыңайта ачып шыкаалай караса, бөлмөнүн эч нерсе салынбаган полунда сойлоп жүргөн толтура жыландар көзүнө урунуп чочуп кетип жаба салды. Лакылдай соккон жүрөгүн басып, акыл токтотуп ойлоно берип, мурунку күнү бул бөлмөнү шыпырып жууп жатып, анын оң ыптасындагы дубал түбүндөгү пол тешигине тыгылган чүпүрөк көзүнө жаман көрүнгөнүнөн нары карай түртүп жиберип, ордунда пайда болгон оңурайган оюкту көрүп таң калып, анан ал жерге өзү да көзгө жымсал бирдеме тыгып коем деп жатып унутуп калганын, анан баягы бул үйгө жаңы келгенде жолдон жолуккан келиндин жөндөн жөн эле «Сиз жыландан коркосузбу?» деп сураганын эстеди. Ушинтип аярлай түшүп, анан каалганы кыңайта ачып кайра караса, же жана коркконго кош көрүнгөнбү, же алар нары сойлоп кире качышканбы, алиги оюктун жанынан 2-3 эле жылан көзүнө чалдыкты. Ошондо гана өзүнүн кичинекей жыланын эстеп санаарыкай түшүп, терезедеги анын коробкасына жетип караса, ал айнектен өткөн ысык нурга кактанып бейкапар жатыптыр. Үйү ичинен жылан көргөнүнөн кийин Айнисанын көңүлү тынчып отура албай коркуп калды. Дагы бир аздан кийин каалганы ачып, дагы караса бөлмөдө жылан калбаптыр. Ошентсе да азыр эле оюктан жылан атылып чыгып, чагып алчудай корккон ал пол жууган чүпүрөгүн будалай кармап, бөлмөгө элеңдей кирип, тез-тез басып барып оюкка тыга салды. Айниса жыланын адырга жеткирип кое берип келгенден кийин 2-3 сааттай эс алып, анан жумушка барайын деген эле. Бирок минтип үйүнөн көп жылан көргөнүнөн кийин аны адырга алып барыштын да кажети болбой калды. Түнү уктабай чарчап турса да уйкусу качты. Ар ойлонуп, бери ойлонуп отуруп, бул тууралуу кошуналардан, айыл элинен сурап көрмөкчү болуп ылдый карай жөнөдү. Күнүгө аралап өтүп жүрсө да бул айылда таанышы жок эле. Андыктан анын аңгыраган бош көчөсү менен жай басып сүйлөшөргө киши карап, ылайгы келсе алардан бул жылаандар жөнүндө сурап көрмөкчү болду. Бирок айыл ортосуна жеткиче бирин-экин чыгырык айдап ойноп жүргөн балдардан бөлөк адам аттуу көрүнбөгөнүнөн кайра артты карай кайтып, көчөнүн башына чыгып, анан өткөндө үйүнө баратканында четтеги заңгырай салынган үйдүн эшиги алдындагы отургучта салабаттуу кийинген абышка кемпир отурганын көрүп, алар менен баш ийки учурашып өткөнүн эстеп, эмне болсо да ошол болсун деп чыгынып, ушул үйдүн эшигин тыкылдатты. Саамга турганынан кийин каалга артынан «Бул ким?» деген аялдын үнү чыгып, жооп күтпөстөн эле эшик ачылып, бүшүркөй карган 70-терден өтүп калган кемпир көрүндү. «Жакшысыздар, апа. Мен тигил жогору жактагы кошунаңыз болом. Сиздерден бирдеме сурасам болобу?» деп Айниса жайдары учурашып, дароо эле келген себебинин четин чыгарды. Айланайын, кайсы жогорку? Тиги чет сарайдагы келинсиңби? Келе кой, кир үйгө. Эмне сурайын дедиң эле? Ботом аны бирөөлөр сатып алыптыр деп эле угабыз, же жаңы ээлерин көрө албайбыз. Көрсө силер белеңер. Анда жаңы кошуна болот турбайсыңбы? Кире кой, үйгө шашпай отуруп сүйлөшөлү, деп Айнисанын кыйылганына болбой ичкери ээрчитип кирди. Кире бергендеги эле кенен бөлмөнүн төрүндөгү диванда сакалын жайкалткан кары үстөлгө жазылган дасторкон боюнда отуруптур. Беритеде жоолугун алдына салынган жаш келинчек түтөгөн самоордон чай куюуда. «Жакшысыз, ата», деп Айниса учурашаары менен эле арттан кемпир катуу-катуу сүйлөдү. Кыязы карыянын кулагы катуу болсо керек. «Бул чет сарайды сатып алган келин экен». Карыя сакалын силкилдете башын ийкеп, жакшы, келе кой, өйдөт», деп күңгүрөнгөн үндө тарамыштуу колун арбайта сол жагын карай жаңсады. Кемпир буга жараша Айнисаны карыдан ала төргө жетелеп, «Айланайын, өйдөтүп, биз менен чай ич. Кудай кошкон кошунабыз турбайсыңбы? Күзүндө эле жанагы мурунку кожоюну бирөөлөргө сатып жибериптир деп угуп, ошол бойдон ким алды экен деп биле албай жүрдүк элек. Көрсө силер алган турбайсыңарбы? Каяктан болосуңар, айланайын?»
Ат башыданбыз, апа. Жакшы, жакшы. Ат башылык биздин кудабыз бар. Аты ким эле? Айдарбек, тиги өзгөрүштеген айылыңардан, деп кемпир Айниса аны таанычудай болуп карады. Ат башы чоң эмес, папа. Өзгөрүш нары жагы, биз бери жагынанбыз, деп жооп берди Айниса. Ошентип экөөнүн кептери жалгашып, аркы беркини сүйлөшкүчө, жаш келин бул олонточ сунган чайдан ууртап отурушту. Кеп удулу кайра эле айланып келип эле Айнисалар күздө сатып алган Чет сарай аталган мурдагы колхоздун кашарына келип, анын илгертен берки жоо жайын өзүн Зукеш атанган апа кыскача айтып өттү. Айниса болсо эмне болуп бул сарайды сатып алышкандарын, ошондон соң күйөөсү өлүп калып, жалгыз калганын айтып келип, бул аңгыраган үйдө эптеп жалгыз жашап жүрсө, үйүнөн жылан чыгып жатканын билдирди. Жылан бар ал үйдө илгертен бери эле. Жайында күн ысый баштаганда 1-2 айча чыгышат, анан жоголуп кетет. Деги эле бул айланада, тигил адыр менен саздарда жылан аттуу көп. Коркпой эле кой, алар ушул убакка чейин эч кимди чаккан эмес, деп жооткото сүйлөдү Зукеш апа. Кантип коркпойм, апа. Бүгүн келсем төркү үйүмө жылан толуп кетиптир. Жүрөгүм түшүп калды. Эми тынч уктай албай калдым го. Ошон үчүн жылан чыккан эмне болгон үй деп айлам кеткенде сиздерден сурайын деп келгем. Айтып атпаймынбы, бул жыландарга тийишпесең алар эч кимди чакпайт деп. Алар күн ысыганда чыгышат да андан кийин жылы бою жоголушат. Мурдагы ээси чабан Асылбек жайындасы дайыма жайлоодо болгондуктан анда жылаандар жайы бою эле уюк кылып жатчу. Анан кеч күздө ал көчүп келгенде жылаандар чээнге кирип кетчү да, Асылбек жазга чейин жылаан аттууну билбей эле жашай берчү. Сен жанагы жылаан чыккан төркү бөлмөсүн бекем жаап сал да берки үйүндө жашай бер. Анан күз келгенде жылаандар өздөрү эле жоголуп кетишет. Балдарың барбы? Бар. Алар чоңоюп өз жолдорун таап кетишкен. Кап, күйөөңдүн өтүп кеткени жаман болуптур. Болбосо абдан жакшы жерге эле ээ болдуңар эле. Жанагы бул үйдүн ээси муну сатаарын биздин айылдагы бир да кишиге айтпаптыр. Болбосо анын баркын билгендер кандай да болбосун колдон чыгарбай сатып алууга аракет кылмак. Айтып отурса, бул сен жашап жаткан үй жөнүндө сөз көп, деп табияты боюнча көп сүйлөгөн бул кемпир оюнда турган сөздү айтсамбы, айтпасамбы дегендей токтоло калды. Эмне болгон көп сөз? Деп анын бул сөзүнөн дагы кайсы жыландын башы чыгып келатат деп Айнисанын ого бетер үрөйү учту. Мен бул айылга 51-жылы жылы келин болуп келдим. Ошондо эле сен жашаган ушул үй бар болчу. Эми анда токол жалпак там эле. Кийин колхоз чоңдору бузалы дешсе, дубалы жакшы бышкан кыштан тургузулуп абдан бекем экен. Анан бийиктете көтөрүп чатырчалап коюшса, зыңгыраган имарат болуп чыга келген. Негизи эле бул үйдү башында ким курдуруптур? Деп чыдамсыздана кетти Айниса. Айтып келатпаймынбы? Деп Зукеш эне чындап эле баш ылдый айтып келаткан баянын тереңдете баштады. Мунун жер пайын бир бай баягы үркүндөн мурда эле түптөтүп, орус мужуктарга курдурткан экен. Анан үркүндө эл менен кошо Кытайга качкан ал жолдо бүт малын жоготкону менен 2 жылга жетпей үй бүлөсү менен түгөл кайтып келип, анан кайра эле күтүрөгөн мал күтүп байып кетиптир. Көрсө ал Кытайга качып баратканда алтын күмүш сыяктуу өлү дүйнөнү ушул үйүнүн бир жерине катып кеткен имиш. Бирок анын багына Совет өкмөтү кайрадан байларга каршы чыгып кулакка тарта баштайт. Замандын бул түрүн байкаган алиги бай малдарын тез-тезден сатып, кандайдыр бир жолдор менен жоготуп, бат эле иткен минген кедейге айланганы менен өкмөттүн узун куругунан кутула албай кулакка тартылып кетет. Ошентип өзү уулуу уулдары болуп Сибирге айдалып, кемпири кичүү балдарын алып кайдадыр кетип жоголушканда, бул байдын байлыгы кайда катылганы чоң табышмак болуп калгандыктан ар кимдер аны издей башташат. Ушунун айынан азыр сен жашап жаткан үйдүн таманын казына издөочүлөр 10 жолу аңтара казып чыгышкан дешет.
бирок эч нерсе табышпаптыр. Балким таап кетишкендир, ким билет. Аны жарыялап айтып коюшмак беле. Кийин аны колхоздун малчыларына беришип, жанына мал сарай салдырышыптыр. Анан эле ал үйдүн полунун алдынан жылаандар чыга баштаптыр. Алтын бар жерде жылаандын уюгу болот деген элде сөз бар. Ошондуктан дали болсо байдын байлыгы ушул эле үйдө катылып жатат деген божомол күчтүү. Андыктан сен дагы сак болушуң керек. Ай, апа, мени коркутуп койдуңуз. Эми жылаандар аз келгенсип алтын издегендер үйүмдү аңтарып кетиштери мүмкүнбү? Чыйпылыктап жиберди Айниса. Коркпой эле кой, биздин айылдан бул жомокко эч ким деле ишенбейт. Анткени айтып атпаймынбы, бул үйүңдүн ичин дагы, айланасын дагы көп жолу казып чыгышкан. Сырттан эле бирөөлөр келбесе, мен кошуналык милдетимди аткарып сага сак бол деп эле эскертип жатам, деп Айнисаны коркутуп алганын сезген кемпир жооткото сүйлөдү. Кайдан гана ушул үйгө туш келгенибизди билбейм. Бүт айыл кызыккан үй болсо тетигил ат башыдан келген бизге туш келгенин кара. Эми эмне кылам? Жылаандан коркуп жашаймынбы же алтын издегендерден коркомунбу? Деп Айниса өзүнчө кейи кетти. Алдага түгүн айы, мунун баарын сага кайдан айта калдым эле. Өзүң жалгыз бой болсоң, чын эле коркуп жашай албайсың го? Бирок айтып атпаймынбы, жылаандарга тийбесең алар чакпайт. Алтын издегендердин болсо эбак эле изи сууган. Коркпой эле жашай бер, деп анан ал төрдө эки аялдын акырын сүйлөшкөндөрүн укпай, көңүл да бурбай, беймарал чай ичип отурган Абышкасына дээрлик кыйкырган үндө кайрылды. Абышка, бул келин үйүмдөн жылаан чыгып жатат деп коркуп келиптир. Айтып койчу, ал жылаандар чакпайт, зыяндары да жок, коркпой эле жашай бер деп. Деп үн катып, алгач кемпиринин капыс чыккан үнүнөн чоочугандай, аны карап алган карыя арбайган колдорун кулагын карай көтөрүп барып, анан жайкалган буурул сакалын сылай берип, кирилдеген үндө сүйлөй баштады. Ооба, алар чакпайт. Мен бала кезде эле ал үйдөн чыгышчу. Ошондон бери алар эч кимди чагышкан эмес. Сен кызым коркпой эле жашай бер. Жылаандардын зыяны жок. Күн ысыганда чыгып кайра кирип кетишет. Күйөөң менен балдарыңа айт, жылаандарга тийишпесин. Тийсе алар дагы өч алыштары мүмкүн. Кап, сарайларын бузуп салышпадыбы? Болбосо бул жер мал бакканга аябай ыңгайлуу да. Жаз менен айланасына бак тигип койбойсуңарбы? Жашылданып калсын. Күйөөң айтып кой, жакшы жерди алды, колдон чыгарбасын. Ал мага кезигип кетсинчи, айтып кой, деп сөзүн токтотуп, бет алдын тиктеп, баягысындай эле отуруп калды. Чын эле мындан ары эмне кыласың? Эгер бул жерге отурукташып жашай турган болсоң, Абышка айткандай, эмитеден ар кандай жемиш көчөттөрүн болбосо дагы бак дарак отургузуп, айланасын тостуруп койсоң болмок, деди Абышкасынын оюн кубаттаган кемпир. Билбейм, бул жерге жашагым да келбей калды. Ойлонуп жакындары менен кеңешип көрөм го, эмне кылышты, деди Айниса көңүлү пас түрдө. Эгер сата турган болсоңор бизге биринчи айта көргүлө. Кудайга шүгүр, балдарымдын колдорунда бар. Баарыласак дагы бул үйүңдү сатып алат элек, деп кемпир жандана түшүп сүйлөдү. Макул, эгер сата турган болсок сиздерге биринчи айтам. Ансыз деле бул айылдын сиздерден башка эч кимди тааныбайм. Ошентип экөө чай ичишкиче бир топко чейин сүйлөшүп отурушуп, анан Айниса үйүнө кайтып келсе, алиги эшик алдында жаткан жылаандардан дайын жок. Үйгө кирип төркү бөлмөнү караса, жылаандар байкалбайт. Тешикке тыгылган тыгын ошол эле бойдон туруптур. Өзүнүн шарпасын туйдубу, же мурда эле ойгонгонбу, бакма жылааны коробкадан баш көтөрүп көрүнө калды. Абышка кемпир менен чайлашып көпкө отуруп калган экен, убакыт шаштырып келип калыптыр. Ыкчам кыймылдап, сүт жылытып, жылаанын азыктандырып, өзү да чай ичип жумушка шашылды. Чыгарында жылаанын коробкасы менен көтөрүп барып төркү үйгө коюп, жылаандар кирген тешиктин тыгынын алып салып, төркү үйдүн эшигинин алдына чүпүрөк тыгып, бекем бекитип жумушуна жөнөдү. Ошентип ал эртеси түшкө жакын гана үйүнө келди. Үйүндө жылаандардын уюгу барын билгенден кийин ого бетер этиеттенип калган ал айлананы абайлап, карап, босого аттады.
жатчу жеринде баары жайында экенин байкаары менен төркү бөлмөнүн эшигин кыңайта ачып караса, бакма жылааны коробкасында жатыптыр. Наркы жактагы тешикти караса, 2-3 жылан уй тезегиндей ийрилип жатканын байкап жаба салды. Ошол бойдон ал жакты карабастан чайын ичип алып кайра жумушуна кетип, эртеси ушул учурда кайтып келип караса, жыланы дале болсо ошол бойдон жаткан экен. Өлүп калган го деген ойдон улам коркуп кеткен Айниса эшикти чоң ачып, босого аттап кирип жыланына өңүлө карап, андан тирүүлүктүн жышааны байкалбаганда коробканы черткилеп дабыш чыгарып көрдү, болбоду. Анан колунун учу менен акырын тийип көргөнүндө гана жыйрыла түшүп кыймылга келип, көзүн жылтырата ачып, башын алсыз түрдө көтөрүмүш этти. Илмейген байкуштун өлөөрүнө баштанып калганына көзү жеткенде Айниса ички коркунучун жоготуп жыланды колуна ала калды. Колдун жылуулугунан дароо күч-кубат алгансыган жыланча жандуураак кыймылга келип, башын созуп, манжаларына сөйкөнгөнсүп, куйругун майда титиретип, алаканын кытыгылады. Айниса экинчи алаканы менен үстүнөн жаап, таш муздак немеге жылуулугун өткөрдү. Бир аздан кийин жыланча токочтой ийрилип, алакан отуна жатып калганында тамызгычына жылуу сүттөн сордуруп, анын жарым ачылган оозуна тамызды. Сүттөн ушинтип бир аз берип, ачкан эменин өзөгүнө түшүп кетпесин деген ойдо токтотуп койду да, чай ичип, бир аз тук этип уктап алып, жумушуна кетип баратканында дагы азыраак азыктандырды. Жапайы жыландардын аны кабыл албай койгону же бала жылан өзү аларга кошулгусу келбегени белгисиз болчу. Андыктан Айниса эми жыланчасын аларга акырындан көндүрүп, өзүнөн аздан алыстатмакчы болуп, өзү жокто төркү үйгө калтырып, келгенинде бери чыгарып тамак берип жүрмөкчү болду. Ошентип күндөр өтө баштады. Айниса үйүнөн чыккан жыландарга да аздан көнүп, алардан анча деле коркпой калды. Тек гана аяр кыймылдап, жылан аттууну тебелеп же кармап алуудан сактанып жүрдү. Ал эми өзүнүн бакма жыланы күндөн күнгө чоңоюп, үй ичинде ээн эркин сойлоп жүрчү болду. Ал Айниса күндүзү үйдө жок кезде полдун тешигинен чыккан жыландар менен аралашып жүрүп, качан күүгүн кирип, күн батканда өз ордуна келип жатчу болду. Деги эле анын Айнисадан ажырай турган түрү байкалбайт. Анын шарпасы сырттан угулганда эле үйдүн кайсы бөлмөсүндө жүрсө да сойлоп чыга келип, башын соксойтуп, өзүн колуна алуусун күтөт. Кокус Айниса өзүн көрмөксөн болуп койсо, кышылдаган үн чыгарып бутуна жабышат. Колуна алса эркелегениби, билегине оролушуп, моюнуна чейин чыгып, муздак денеси менен бүткөн боюн аралап кетчү болду. Денеси дүркүрөп, итиркейи келип, аза бою жыйрылса да буга чыдап, жыландар чочуп кетсе чагып алат деп укканын эстеп, этиет кыймылдаганы менен көнүп калгандыкынанбы, андан эч бир коркуу дегенди билбеди. Анын өзүнө мындай ынактыгына таң калып, бир туруп ичи жылыса, бир туруп коркуп кетет. Үй жаныбарлары, ит мышыктар ээсине ушундай ынак болоорун билчү эле. Бирок жыландын адамга баккан ээсине мындай жакын болоорун эч качан укпаптыр дагы, билбептир. Жайкы аптап күчүнө кирген сайын үйүнөн көбүрөөк чыга баштаган жыландарга аралашып жүрө бергени менен аларды ээрчип, полдун тешигинен бир да жолу нары карай киргенин байкаган жок. Бул түрү менен алар күз келип чейинге жылаандар киргендеринде аларды ээрчип кетер түрү байкалбайт. Анда кышында тоңуп калбасы үчүн баягы мунун ата-энесинин үстүнө сайып жандырып жылуулук берген лампаны кайра колдоно баштайбы? А эгер кокустан свет өчүп калганда Айниса өзү үйдө болбой калса эмне болот? Аязда тоңуп өлөбү? Кой, мындай бош койсом жаман көнүп, кийин чоңойгондо баш бербей калат. Үйгө бирөөлөр келгенде аларды коркутуп, чоочундарга көнбөгөн неме чагып да алышы мүмкүн деген ойдо аны эмитеден тартипке көндүрө бермекчи болуп, кагаз коробкасын жыга чүкөккө алмаштырып, аны үйдө болгонунда, жумуш жок болуп үйгө түнөгөнүндө камап койчу болду.
Айтор бул жыланча менен алектенүү, ага кам көрүү, Айнисага кандайдыр бир рахат тартуулап, үйгө келгендеги эрмегине, өзгөчө жаныбар багып, анын өзүнө тартылуусун, энесиндей көрүүсүн негедир сыймык сыяктуу сезип, бул тууралуу бирөөлөргө айтып мактангысы келчү болду.